Эгер кимдир бирөө өлүшү керек болсо, анда ал мен болушум керек. Бул сөз укук коргоо органдарынын сөзү эмес, же болбосо жан сакчынын сөзү эмес, же тарых барактарына камтылып калган бир баатырдын сөзү эмес. Бул 6 жашар Бриджер Уокердин сөзү. 9-июль күнү АКШнын Вайоминг штатында болгон окуя. Бриджиттин карындашы сейилдеп жүргөн. Карындашына чуркап бара жаткан итти көрөт. Ошол убакта Бриджер ошол замат иттин алдын тосуп чыгат. Ит анын бет тарабына жармашкан. Ит баланын башын бир нече жолу тиштегилегенден кийин Бриджер карындашынын колунан кармап үйгө алып барган. Бриджер Уокер өзүнүн карындашына кол салган иттен сактады. Натыйжада баланын бетине операция жасалып 90 сайма саюуга туура келген. Кийин андайын сурашканда, эгерде кимдир бирөө өлүшү керек болсо, анда ал мен болушум керек деп ойлогом, деп айткан Бриджер. Анын эрдигин Голливуд жылдыздары баалап, Капитан Американын ролун аткарган Крис Эванстын көңүлүн бурду. Ал видео кайрылуу жасап, анда баланын кайраттуулугун жана тайманбастыгын белгилеген. Андан сырткары Том Холланд, Хью Джекман, Марк Руффало өзүнүн ыраазычылыктарын билдиришкен. Ушундай эрдик үчүн бүткүл дүйнөлүк бокс кеңешинин президенти Маурисио Сулейман Бриджетти WBC'нин ардактуу чемпиону деп тааныган. Бала толук кандуу дүйнөлүк наамга ээ болду. Биз 6 жаштагы Бриджер Уокерге адамзаттын эң мыкты баалуулуктарын чагылдырган эр жүрөктүүлүгү үчүн WBC'нин ардактуу чемпиону деп сыймыктанабыз. Бриджер, сен баатырсың.